Достукка кыянат. Автор Зарлык Алибаев. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Тала. Катуу жааган жамгыр. Бул жамгырда турсаң, көз ирмемде чылгый суу болчудайсың. Бирок талаада бири-бирин былч-былч сабап, мушташып жаткан эки эркекти бул жамгыр токтото алчудай эмес. Аларды эч ким байкаган да, көргөн да жок. Бирин-бири аяп койбой мушташып жатышат. Бул эки мырзаны качандыр бир кезде кыйышпас дос болгон деп айтуу мүмкүн эместей. Ажыратаар киши жок, акыры экөө тең чарчады. Алы кеткен Эржан эски досуна карабай атын минип чаап жөнөдү. Каяка барары деле туңгуюк. Ой келди чаап барып, бир жерге жетип жерге сулап жыгылды да, жаш балача шолоктоп ыйлады. Кымбаттуу угарман, эртең эмне болоорун, турмуш бизге кандай белек даярдап койгонун эч кимибиз билбейбиз. Кечээги ысык сүйүү бүгүн жек көрүү, кечээги кыйышпас достор бүгүн бет карашпас душман. Бир кызды сүйүп калган эки достун тагдыры, күтүүсүз бурулуштар камтылган чыгарма сизди кайдыгер калтырбайт деген ишеничтебиз. Эржан, тиги кызды карачы, таанышып көрбөйсүңбү? Шаардык окшойт. Орусча сүйлөп койсо, орусчам түгөнүп калат. Максат, сен барып көр да. Кантсе да 1 жылдан ашык борбордо жашап жатасың. Жок, мен тетиги кызды чоттоп отурам. Муну кара, акырын өзү менен өзү сүйүп атыргантыра бизге айтпай. Нурлан менен жакшылык барып көрсүн. Экөөң барып багындыра албасаңар, өзүм бир сөз менен эритип келем го чиркен. Сейилбактагы кыраан каткыга түшкөн бул 4 жигит кыйышпас достордон. Ортолорундагы бекем мамиле бала чактан бери сакталып келе жатат. Биринин көмүрү түгөнсө чогулуп барып алып келишип, эгин эгип, чөп чабыкта кезеги менен бири-биринин жумуштарын бүтүргөн, түндөсү көчөлөгөндө бири-бирин ышкырыгынан тааныган күндөр өткөн окуучулук кезде. Алардын жолукпаганына аз убакыт болсо да, узак убакыт өткөндөй сагынычтары бар эле. Ар бир семестрдин каникулунда бири-бириникине конок болгонду адат кылып алышкан. Эржан менен Нурлан борборго келип, баягы окуучулук күндөгүдөй чоң шаарда тентектик кылып отурушту. Келгиле, андан көрө кимибиз келбеттүү, жагымдуу, харизмалуу экенибизди сынап көрөлү. Ар бирибиз барып таанышып көрөбүз. Кимибизге дарегин айтса жана жолугушууга макул болсо, ошонубуз жеңген болобуз, деди Максат. Жеңген баарыбызды кафеге алып келет, деди Жакшылык курсагын сылап. Жок, жеңилгендер жеңгенди алып кириши керек да, деп Эржан ордунан турду. Мен кеттим, кафеге алып барганга даярдана бергиле анда, деген Нурлан жөнөп калды. Ырсайган берки үчөө эмне болоор экен деп кызыгып кулак түрүп отуруп калышты. Нурлан жеткиче эле кыз туруп басып кетип калды. Араң турган достор ошол жерден тарс жарылышты. Мындайда Эржан кыйын эле. Кайсы кыздын болбосун заматта жүрөгүн жибитип жиберчү. Катыра сүйлөгөн тамашасы, өткүрлүгү, тапкычтыгы менен далай кызды жолугушууга көндүргөн. Ошентип кечке аркы беркин айтып тамаша курушуп, бала чактагы кылыктарын эстешип, караңгыда Максат менен Жакшылыктын жатаканасына келишти. Ал жактан да баягы төртөөнүн тамашасы бүтпөй, колго гитара, аккордеон алышып жатакананын 3-кабатын жара ырдап да жатышты. Көтөрө келген сыралары түгөнүп, 2, 3 сыйрасын ичип, чекесинен кызып, уйкуга кете башташты. Таңга маал дааратканага баргысы келген Эржан көзүн ушалап араң ойдо болду. Башы бир аз ооруп, эс-мас абалында сыртка чыкты. Коридордун тиги башынан көк көйнөкчөн кыз келе жатыптыр. Жакындаган сайын ал кыздын сулуулугу даана көрүнүп, узун боюна жарашкан узун чачтары көзүнө ажайып көрүнүп жатты. Кериле баскан кыз келип алар жаткан бөлмөнүн жанындагы бөлмөгө кирип кетти. Кирип баратып негедир чоочун, бул жатаканада мындай жигит жок эле, дегендей көз карашта Эржанды бир жалт карап өттү. Ошондогу чагылыша түшкөн көздөр бир чоң сүйүүнүн башаты болоорун экөө тең ал кезде сезген жок. Кой көздүү сулуунун артынан оозун ачкан абалда карап туруп калды бир топко. Өзү да түшүнгөн жок. Болгону жүрөгү дүкүлдөп, адаттагысынан башкача согуп жатканы кулагына угулуп турду. Уйкусу да умачтай ачылып, кайра шаша-буша бөлмөгө келди да Максатты ойгото баштады. Эй досум, турсаң,
Тиги кыз ким, аты ким? Кайсы кыз? Деди уйкусураган Максат. Тиги кошунаң 323 бөлмөдөгү. Тааныбайм. Кечээ жакында эле көчүп келишкен, деди кайдыгер гана Максат. Эржан ээлеп желеп болуп бир ордунда тура албай улам коридорго чыгып кирип өзүнчө сүйлөнүп жатты. Периште дейин десем, периштенин өзү келип алгандай го. Эски эшик ачып жапкан сайын кыйчылдай бергенинен бөлмөдөгү балдар көздөрүн ушала койгоно башташты. Тынч уктатпадың го. Эмне болду, көрүмчү көрдүңбү? Жок, периште көрдүм. Периште жаныңды алайын деп келген бекен, деп бери жакта жаткан Нурлан каткырып жиберди. Ага кошулуп баары каткырып, тынч жаткан бөлмө шаңга бөлөнө түштү. Эржан аларга көңүл бурбай, бейтааныш кыздын боюна жарашкан узун чачын, карагаттай көздөрүн, кериле басканын тим эле бир эле сүрөттөп коорап жатты. Эржандын адаттагыдан башкача боло түшкөнүн байкаган достору өздөрүнчө көз ымдашып, ал сыртка чыгып кеткенден кийин сүйлөшүп башташты. Ыңгайын таап, кыз менен жолугушуу уюштуруп берет окшойбуз, деди Нурлан. Кайдагы жолугушуу? Эржан кайсы кызды бекер кое берди эле. Өзү эле барып таанышат, карап тур, деди Максат каткыра. Ошону айтсаң. Биз оозубузду ачкычакты ал эбак көңүлүн таап, кызды жетелеп бараткан болчу эле го. Жакшылык аны сөзүн коштоду. Ошентип шам-шум этип алышып, балдар көчөгө жөнөштү. Айылдан келгендин баары эле баягы ЦУМдун жанындагы чоң сааттан жолугушат эмеспи? Бишкектеги классташтар ошол жерден жолугушмакчы болушкан. Андан анча алыс эмес жерде борбордук аянт жайгашкан. Андан кийин сейилбак бар. Ошол сейилбакта окуучулук күндөрүн эстешип көпкө отурушту. Ал жерде тегерете туруп алышып, топ ойношту. Волейбол оюнун айылда көп ойношот. Айылдар арасында команда болуп мелдеш да уюштурушат. Бирок шаарда командага бөлүнбөй эле тегерете туруп алып бири-бирине топ атышып ойношту. Топтон чарчаган соң отуруп алып ырдашты, чер жазышты. Бири-бирине бир туугандай болуп калган классташтар күүгүм кире үйлөрүнө таркашты. Кыйышпас 4 дос чөнтөктөрүн кагып, болгон тыйындарын алып чыгышып, наабай нан менен майонез, кукси алышты. Жаман койчу жайытын бир күндө түгөтөт болуп, кечээ сыра артынан сыра иче беришип, акчалары калбай калыптыр. Кошуна бөлмөдөн жыттанган тамактын жыты жакшылыктын шилекейин чуурутуп жиберди. Ал толмочунан келген, тамактан эч баш тартпаган. Даамдуу тамак болсо баардык ишин жерге койгон жигит. Эртең мененки Эржандын сүйүп күйүп кызды сүрөттөп жаткан абалын эстеп кетип, келгиле, коңшу бөлмөдөгү кыздар менен таанышып келели. Эржанды тиги периштеге бет келтирип коюш керек. Тамакта жыттанып жатат, деди шилекейин кылып жутуп. Тамагы жаман, сандыктын түбүнө катып койгон тамакты да мурдуң менен таап чыксаң керек, деп шылдың калды Максат. Эржан шылтоо таппай турган эле, шарт эле колдоп жиберди. Ооба, бул майонез менен лепешкабыз эртең кээ деле чыдап турат. Таанышса таанышып келели. Эшик такылдаганда ичкериден кыздын назик үнү чыкты. Ким бул? Биз доктурбуз. Жүрөгүңүздү текшерип коелу дегенбиз, деп Эржан оозун жыйгыча эшик ачылды да, баягы көк көйнөкчөн көрүндү. Эржандын оозунан сөзү түшүп туруп калды. Аны байкай койгон Нурлан: досторубуздун коңшулары менен жакындан таанышып койсокпу дедик эле, мүмкүн болсо. Конок болуп кетели, дей салды. Ал кыз эмне дээрин билбей, эмне кылайын деген таризде бөлмөдөгү кыздарды карап калды. Таанышса таанышалы, бирок бизге жүрөк доктур кереги жок. Баардык органдар ордунда эле азырынча, деди кыздын бири тарс-тарс сүйлөп каткыра. Киришти, таанышышты. Шайыр, тамашаны көп сүйлөгөн, окуйм деп келген дилгир кыздар болуп чыкты. Эржандын жүрөгүн бир көргөндө элеп-желеп кылган кыздын аты Асель экен. Асель орундуу сүйлөгөн, ачык айрым кыз болуп чыкты. Алар аркы-беркини сүйлөп тамаша салып отурушту. Жакшылыктын курулдаган ашказаны да өз олжосун алып тынчтана түштү. Эржан болсо Аселдин көзүн албай, беркилердин сөзүнө аралаша албай, өзүнүн тээ бийик чокуда жүргөн кыялын кармай албай жаткансып, сөз таппай убара. Адатта мындайда досторунан сөздөрдү жула качып, эч кимге сөз бербей, тамашаны катырчу жигит бул жолу дудукка айланды. Ошентсе да, алгачкы байланыш башталганына, таанышканына кубанып отурду. Балдар курсактарын тойгузуп, кыздар менен таанышып, кудуңдап бөлмөсүнө жөнөштү. Эржан ал түнү түн бир убакка чейин ары оонап, бери оонап, чабалактап, уктай албай жатып,
бир топко араң уктады. Эржан эми баштагыдай көк көйнөкчөн кыз эмес, жаркылдап сүйлөгөн, шыңгыр күлкүсү бар көз мончоктой сулуу Асель деп ойлонуп жатты. Бир күндүн ичинде кадимкидей өзгөрө түштү. Кечээ эле достору менен шарактап, күлгөн шайыр бала жок, ойлуу жигитке айлана түшкөнүн өзү деле сезилип турду. Сезгенде эмне кылмак? Балким мен деген хандар, падышалар, баатырлар багынып берген сүйүү ушудур. Уйкудан көзүн ачаар менен Эржанды бир сыйкыр күч 323 бөлмө тарапка жетелеп баратты. Жатакана тым-тырс. Аселди көргүсү келип турду. Эмне кылаарын билбей кайра артка кайтты. Ал күнү кечинде 4 жигит кыздардын бөлмөсүнө кайра барышты. Бул жолу куру кол эмес. Кайдан жайдан акча таап, суусундук, торт, гитара, аккордеонун көтөрө барышты. Кыздар да эски тааныштардай коноктошту жигиттерди. Тапкан ташыганын дасторконуна жая салып, тамаша айтышып, каткырык сала баары ырдап отурушту. Көпкө олтурушту. Далай сөз айтылып, далай ырырдалды. Акыры бир шылтоолорду айтышып, бир-бирден бөлмөдөн баары чыгып кетишти. Бөлмөдө Эржан менен Асель эле калды. Бир көрүп сүйүү деген ушубу? Балким жүрөктөрдүн, көздөрдүн сүйүүсүдүр. Кыз да Эржанды жактырып калган болчу. Экөө бөлмөдө жалгыз калганда илберинки кыз тартынып, улам сөөмөйүн кармалап, жүзү албырып чыкты. Чогуу отурганда сөзгө анча аралаша албай, көзүн Аселден ала албай отурган Эржан эми кезеги келгенин, сүйлөөсө болбой турганын түшүнүп, бирок эмне деп сөз баштаарын билбей алактай отурду. Мындайда сөз чыгышы да кыйын окшобойбу? Эртең түштөн кийин эмне кыласың дегенге араң жарады. Ушуну менен бир оор жүктү мойнунан алгандай жеңилдей түштү. Аселдин жүзүнө карай алган жок. Аселдин азыркы абалы деле Эржандыкынан артык эмес болчу. Билбейм, ушул жерде эле болом го деп жылмайып койду. Анын жагымдуу жылмаюусу ансыз деле эрип кетчүдөй болуп отурган Эржандын жүрөгүн элжиретти. Асель дагы өзгөргөндөй. Баары чогулуп отургандагы тамашасы, күлкүсү көп Асель жок. Тиктеши калганда көздөрүн ала качып, бир аз тартынгандай болуп отурду. Экөө көпкө отурду. Мүмкүн 1 саат, а мүмкүн 2 саат. Кызыктуу деле маек болгон жок. Кыска суроолорго үзүл-кесил жооп берип коюп отурушту. Эртеси Асель менен жолукчу убакытты чыдамсыздык менен күттү. Экзаменге даярданган окуучудай айтчу сөздөрүн кайра кайталайт. Сүйөм деп айтсамбы? Жок, айта албайм. Экинчи күнү эле минтип айтсам кызды чочутуп алам. Деги сүйүүбү бул өзү? Же жакшы көрөм деп айтсамбы? Азыр Асель маңдайында тургандай сүрдөп кетти. Жок, эч нерсе деп айтпайм. Жөн гана шаар айланып келебиз. Дагы 2-3 күнгө калсам бекен шаарда? Өзүмдүн сабагым да 3 күндөн кийин башталат. Мейли көрө жатарбыз. Азыр эң башкысы Асель менен сейилдеп келиш керек. Деп өзүн өзү менен сүйлөшүп отуруп, Асель жашаган бөлмөгө жөнөдү. Эшикти такылдатты. Кыздар мүмкүнбү? Ким? Ары жактан Аселдин назик үнү угулду. Кел кир деп курбусу бурулай эшикти чоң ачты. Жок, мен ушул жерде эле Аселге келгем, деди бөлмөгө моюн созуп Аселди карап. Макул, бир аздан кийин чыгам. Сүйүнгөн Эржан сыртта чыдамсыздык менен күтүп жатты. Асель Эржан аны биринчи көргөндөгү көк көйнөгү менен чыкты. Узун чачы шамалга желбиреп, кыздын көркүнө көрк, сулуулугуна сулуулук кошуп турду. Эржан үчүн Асель эмес эле периште келе жаткандай көрүндү. Кеттикпи, жигит? Деди назик колун сунган кыз тамашалай. Кеттик, сулуу кыз. Жанаша баскан экөө борбордогу көчөлөрдү аралап, сейил бактардан басышты. Сөздөрү түгөнчүдөй эмес. Буга чейин экөөнү уялтып жаткан сезимдер, тартынуу жоголуп, экөөнүн ортосу жакындай түшкөнсүдө.